Кыргызстанец получит от 100 тысяч сом на свой счет до конца недели с помощью новой автоматизированной системы «Кыргызнефтегаз». Саламатсыздарбы. Очкунбек каналында жаңылыктар топтому. Президенттин атынан тараган фейк видеолор тууралуу Ички иштер министрлиги эскертти. Интернетте президенттин атынан жасалма видеолор тарап жатат. Ички иштер министрлиги ушул сыяктуу видеолорго алданбоого чакырат. Заманбап технологиялардын жардамы менен алдамчылар белгилүү адамдардын, анын ичинде президенттин атынан жасалма видео кайрылууларды таратышы мүмкүн. Мындай видео материалдар жасалма интеллекттин deepfake жардамы менен даярдалат. Алардын негизги максаты жарандарды адаштыруу, ишенимине кирүү жана акча каражаттарын которууга же жеке маалыматтарын берүүгө түртүү деп айтылат билдирүүдө. Эсиңизде болсун, белгисиз жана ишенимсиз булактардагы видеолорго ишенбеңиз, маалыматты мамлекеттик органдардын расмий булактарынан гана текшериңиз, шектүү шилтемелерге өтпөңүз, интернеттеги видео кайрылууларга таянып акча которбоңуз жана жеке маалыматтарыңызды бербеңиз. Камчыбек Ташиевдин тарапташы Нургазы Анаркулов кармалганы кабарланды. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн мурдагы башчысы Камчыбек Ташиевдин тарапташы Нургазы Анаркулов кармалганы кабарланууда. Бул тууралуу Азаттык жазды. Нургазы Анаркулов кайсыл кылмыш ишине байланыштуу кармалганы белгисиз. Расмий маалымат бериле элек, ал Камчыбек Ташиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы кызматынан алынгандан кийин атайын кызматтын мурдагы жетекчисинин атынан билдирүүлөрдү таратып жаткан. Соц тармактарда тарап аткан маалыматтар боюнча чындыкка дал келбейт деп маалымат бергенбиз. Ош шаарынын мэри жумушта иштеп атат. Көрдүм эле. Коллеганы Ош шаарынын мэри өзү ачып, өзү жапты. Тондор кабыл алып, мыкты баа деген. Ош шаарынын мэри кызматтан кетти деген маалымат чындыкка дал келбейт. Ош шаарынын мэри кызматтан кеткен жок. Басма сөз катчы Жылдызбек Болотбеков билдиргендей, социалдык тармактарда тарап жаткан маалыматтар чындыкка дал келбейт. Вебкам иши. Даниэль Ажиев президенттин ырайымы менен абактан чыкты. Вебкам иши боюнча 9 жылга абакка кесилген Даниэль Ажиев президент Садыр Жапаровдун ырайымы менен абактан чыкты. Бул тууралуу президенттин администрациясы билдирди. Бишкектин 1-май райондук соту 2024 жылдын 31 июлунда Даниэль Ажиевди сойкулуктуу жана ыпластыкты интернет тармактары вебкам студиялар аркылуу уюштуруу жана аларга көмөктөшүү, порнографиялык мүнөздөгү буюмдарды таратуу, уюшкан топту түзүү, же ага катышуу, же алдоо, ишенимге кыянат кылуу жолу менен мүлүктүк залал келтирүү беренелери боюнча күнөөлүү деп таап, ага 220 000 сом айып салган. Сот анын мүлкүн конфискациялоо менен 9 жылга абакка кескен. Бул өкүмдү кийинки инстанциялар күчүндө калтырган. Булак Азаттык. Баштапкы төлөм жок. Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.